облусуна караштуу Панфилов районунун Вознесеновка айылынын тургуну 54 жаштагы Александр Бузыгин өз энесин өлтүргөн деп шектелип, ушул жылдын 26 март күнү камакка алынган. 26 март күнү 1939 жылы туулган Бузыгина Любовь Федоровнанын өзүнүн үйүнөн жансыз денеси чыгарылган. Ал киши колдоо болуп каза тапканына байланыштуу ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, ал жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында бул кылмышка шектүү делинген өзүнүн баласы Бузыгин Александр Михайлович кармалды. Тергөө сурагында Бузыгин Александр апасы 1 айлык пенсиясын бербей койгондуктун натыйжасынан келип чыкканын белгилеп кетти. Киши колдуу болуп каза тапкан 74 жаштагы Любовь Бузыгинанын уулу Александр апасына кол салып сабаганына бул үй бүлөнүн коңшулары күбө экенин билдиришкен. Буга чейин да уулунун нур токмогунан качып, Любовь Бузыгина коңшуларынын үйүндө баш калкалаган күндөрү болгон. Бузыгин Александр буга чейин дагы өзүнүн апасын уруп, коркутуп, апасы коркконунан кошуналарынын үйүнө дагы түнөгөнү боюнча өзүнүн кошуналары көрсөтмө беришти. Азыркы учурда Бузыгин Александр Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камакка алынып, Кылмышка шектүү Александр Бузыгин камерага көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Айтымында эмне үчүн темир тор артына келип калганын түшүнбөйт, жана дагы эсинде эч нерсе жок. Учурда бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 97 адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары уланууда.